бизде 2019-жылы 18-майда органикалык айыл чарбасы жөнүндө мыйзамыбыз кабыл алынган. Бирок көп убакыт өтпөстөн эле 2023-жылы органикалык өндүрүш жөнүндө жаңы мыйзамыбыз кабыл алынды. 2023-жылы 23-мартта номер 66 номерлүү ошо президентибиздин указы менен кол коюлду да. Ошо биздин мыйзамга, бул мыйзам мурдагы мыйзамдан эмнеси менен айырмаланат? Бул мыйзам ушу көп деле аралык өтпөсө деле ушул мыйзамды кайта кабыл алууга эмне түрткү болду деген суроо болушу мүмкүн. Анткени мурдагы мыйзамыбыздын аты эле айтып тургандай органикалык айыл чарбасы эле болуп калган. Азыркы мыйзамыбыз болсо органикалык өндүрүш жөнүндө мыйзам болот. Бу жерде мурдагы мыйзамда 14 эле берене менен жазылса, азыркы мыйзам 34 берене менен жазылды. Мурдагыга караганда 20 беренеге көп. Анткени азыркы замандын талабы экен. Күндөн күнгө ушу органикалык биздин продукцияларга талап күчөп аткандыгына байланыштуу биздин эксперттер, дүйнөлүк эксперттер ошо биздин мыйзамдарды баягы инвентаризация кылганда ошо көп нерселерин оңдош керек болот экен. 50% ашыгын оңдоого туура келгенде ошондо жаңы мыйзам кабыл алыш керек болот экен. Ошонун негизинде биз жаңы мыйзамды ошо эксперттердин, эл аралык эксперттердин жардамы менен, өзүбүздүн юристтердин, ошо жактагы органика менен алектенген биздин мурдагы иштеп жүргөн алектенген ишмерлерибиздин биргеликте ошо мыйзам жазылып чыкты да. Бул мыйзам мурдагыдан айырмасы бул мисал үчүн эле алсак, мындай эле жалпак тил менен айтканда, малдын териси, мал мурда болсо органик айыл чарбасында, бул мыйзамда органикалык айыл чарбасына мал тарабындагы малдарды дагы органикалык малды, органикалык бал, органикалык аквакультуралар, органикалык балыктар дагы ушул мыйзамга камтылды да. Мисал үчүн өндүрүш болуп атканда, мисал үчүн биздин койдун эти эле органика болбостон, ошонун жүнү, териси дагы кайта иштетип кеткен, ошол дагы органикалык өндүрүшкө кирет да. Мисал үчүн койдун терисинен бир нерселерди жасасак, же болбосо койдун жүнүнөн кестемелерди жасап, кестемелерден кийимдерди тиксек, бул органикалык өндүрүш болуп, ушул биздин жаңы мыйзамда ушул камтылган да. Ошонун негизинде же болбосо органикалык биз бактарды өстүрсөк, алмасын эле биз органикалык алма дебестен, ошо органикалык алмадан жыгачтарынан дагы сувенирлерди жасасак, бул органикалык экологиялык таза сувенирлер деп, ошон же болбосо жаңгактардан билесиздер, биздин каптарды жаңгактардан кандай сонун мебелдер жасалчу эле, башка нерселер, жанагы шахматтар жасалат, ошол дагы органикалык таза өндүрүшкө кирет. Ушу биздин мыйзамыбызда камтылган. Ошонун негизинде ушул мыйзам жаңы долбоору ошо кабыл алынып, азыр ишке кирип атат. Андан тышкары бул азыр баарыңыздар билесиздер, биздин мамлекетке башка мамлекеттерден, Россиядан же чет мамлекеттерден органикалык удобрениялар келет, жер семирткичтер органикалык. Ошол жер семирткичтердин регистрация кылып, каттоосу каяктан келип атат, эмне документтер менен келип атат, ал деген кандай болуп, биздин пайдалануучу, биздин дыйкандарга кандай жетет, ушул мыйзамда камтылып, биз ошол мыйзамдын негизинде азыр жоболорду жазабыз дагы, укуктук ченемдик актылар ушу мыйзамдын негизинде жоболор жазылып, чет мамлекеттен кирген, биздин чек арадан өткөндөн кийин ошол биз азыр база данных түзүп атабыз, кайсы жерге келип түшөт, кайсы жерлерге канча сатылды, канча жерге чачылды, ошого чейин ушу көзөмөлгө алынат. Анан өзүңүздөр дагы көрүп жүргөндөй, бардык магазиндерде же башка жерлерде органика, био, эко деген дагы көп нерселер эле менен ошондой этикеткалар менен сатылып атат да, ошондой брендтер мененчи. Ошолорду дагы жөнгө келтирүү дагы ушул мыйзамда каралган. Анткени баарыбыз эле эко, био десе эле таза деп ойлойбуз, бирок ал кандай өнүп атат, кайсы жерден өнүп келди, кандай шартта ошол магазинге коюлуп, биздин кардарларга жетип атат, ошонун баары ошо биздин мыйзамга кабыл алынып, ошо менен ошо дагы жөнгө салынат да. Ошол дагы андан тышкары биздин өзүбүздүн Кыргызстан экологиянын өлкөсү, Кыргызстан таза азыктын өлкөсү дейбиз, бирок чет мамлекетке чыгып аткан продукцияларга чет мамлекеттердин дагы өздөрүнүн талаптары болот экен. Ошо талаптарына жооп берүүчү сертификаттар керек болот экен. Ошондой сертификат берүүчү Кыргызстанга орган ачылууга дагы ушул мыйзам жол берет да. Ошонун негизинде, ошо мыйзамдын негизинде Кыргызстанда ошо сертификат берүүчү органдар ачылып башташат. Мына бүгүнкү
күндө бизде Турциядан келген эл аралык Европанын жана Бразилиянын сертификатын берген эл аралык дүйнө жүзү тааныган сертификат берүүчү орган уже даяр турат. Биздин законубуз чыгып, азыр жоболорду кабыл алсак эле Кыргызстанда биринчи болуп ошо түрктөр органика деген жаңы сертификат берүүчү орган ачкан атышат. Буюрса алдагы жакын арада ачылып калат. Экспортко чыккан биздин дыйкандарыбыздын өздөрүнүн продукциясын ошол жерден өткөзүп сертификатын алып, буюрса чет мамлекеттерге дагы экспорттой алышат да. Ал борбор баягы лаборатория алардын лабораториясы ошо заманбап, алардын сертификатын дүйнө жүзү ошо Европа өлкөлөрү, анан Американын, Латын Америкасы, Бразилия мамлекеттери тааныйт экен. Алар өздөрү Турциядан берген сертификаттар ошол мамлекет, чет мамлекеттер ошо Европа өлкөлөрүнө, Бразилияга экспорт болуп аттыр. Буюрса биздин дыйкандарыбыз да ошо Европа өлкөлөрүнө, Латын Америкаларына чейин ошонун сертификаты менен экспорттой алышат.